Ассаламу алейкум, урматтуу туугандар, катталуучулар. Бир жакшы нерсе менен бөлүшүп кетейин дедим. Балким бул жашообузга, акыретибизге пайда болуп калат. Негизи эле жашоодо тажрыйбалуу адамдар менен бизнес чөйрөсүндө болобу, дин чөйрөсүндө болобу аралашып жүрсөң, көп нерсени угасың, көп нерсени көрөсүң. Ошондой адамдар менен аралашканга, көбүрөөк жанында болгонго аракет кылыш керек да. Тажрыйбалуу динге кызмат кылган, элге жерге кызмат кылган адамдар болсо, көбүрөөк ошолордун чөйрөсүндө болгонго аракет кылыш керек. Айтайын дегеним, бул жакта Меккеде 30-40 жылдан бери кызмат кылып жүргөн чоң алым бар. Биздин устаздардан да устаз десек жаңылышпайбыз, Максат устаздын, балким Чубак устазды точно билем, сабагында бул устаз боюнча айтып калган. Ошол устаздан барып ичинен илим алайлы деп баягы. Куранда билгендер менен билбегендер тең келеби дейт. Билбеген нерсебиз көп да. Барып анан зыярат кылып сүйлөшүп отуруп, сабагын угуп, анан акырын барып келип атабыз. Бул жагы иштебей калыптыр. Эми карылдыкпы? Мисалы сиздин колуңуз көтөрүлүп атат, карап көрсөңүз, кол көтөрүлүп бут иштеп атса, бул Алланын чоң неаматы. Бирок адам сезбейт экен да. Эгерде сен туалетке барып туруп, өзүңдүн ажатканага барып туруп, өзүңдүн кажетиңди өзүң барып бүтүрүп кайда келе алсаң, бул Алланын чоң неаматы дейт. Адам муну түшүнбөйт, билбейт дейт да. Адам өзүндөгү баалуулукту, бакытты сезбейт. Калчана жоготкондон кийин же башынан бакыт учуп кеткенден кийин анан кийин сезет дейт да. Ошондой эле баягы акча менен чечилбей турган дагы баалуулуктар бар экен да. Мисалы баягы китептерде да айтылган го, акча менен саатты сатып аласың, бирок убакытты сатып албайсың. Акчага дары сатып аласың, бирок ден соолукту сатып албайсың. Акчага охрананы жалдап алсаң болот, бирок жүрөктүн тынчтыгын сатып албайсың. Акча менен адамдарды сатып алсаң болот, бирок ишенимди сатып албайсың. Акча менен мисалы аял алсаң болот, бирок сүйүүнү ала албайсың, мисалычы. То есть акча менен чечилбей турган нерселер бар. Эми мындай сүйлөшүп отурганда мындай айтат: акчаны адам жоготсо, эч нерсени деле жоготкон жоксуң. Акча жоготсо, Аллага шүгүр. Акчаны жоготсоң, эч нерсени жоготкон жоксуң. Ден соолугуңду жоготсоң, эч нерсеңди да жоготтуң. Бирок иманыңды жоготсоң, сен баарын жоготтуң дейт. Акыретиңди жоготтуң, абийириңди жоготтуң, ишеничиңди жоготтуң, репутацияңды жоготтуң. Сен иманыңды жоготсоң, баардыгын жоготтуң дейт. Ошон үчүн бүгүнкү күндө менет болуп атат, иманга менет. Бул жолук салына алыш менен, бул күнөөдөн адам токтоп калбайт. Сакал өстүрүш менен адам күнөөдөн токтоп калбайт. Ошол күнөөдөн тоскон бул имандын күчү. Адамдардын баардыгы билет, намаз окубаса тозокко кирет экен. Бирок иманы жетпей атат намаз окуган. Калп айтса баардыгы тозокко кирет экенин билет, жолукчан, сакалчан, бирок алдап атат. Себеби иман жетпей атат. Ошон үчүн эң негизги нерсе иманга менет болуш керек. Адамдын эң баалуулугу бул иман экен.